Кутмандуу күнүңүздөр менен достор, кызматыңыздарда кайрадан мен Айнура Миназарова. Ар бириңиздердин ишиңиздер сонун деп ишенем. Анткени бүгүн ушул иштин сонун болушу үчүн керек боло турган мотивация же болбосо шыктануу тууралуу сөз кылабыз. Коногубуз бар, элдик медициналык клиниканын психологу Сейил Калдыбаева бүгүн конокто. Дал ушул мотивация тууралуу кененирээк маалымат берет. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Баарыңыздар кандай көрөсүз? Салам баарыңарга. Сейилже, иштериңиз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Акырында. Сизди кимдир бирөө шыктандырып турабы же өзүңүздү өзүңүз шыктандыра аласызбы? Кээ бир учурда өзүмдү өзүм шыктандырууга туура келет, бирок жакшы жери менин шыктандыруучуларым бар. Бул менин жолдошум биринчиден, экинчиден менин менттар деп коет го, устаттарым бар. Бирөө эмес экөө, алар дагы дайыма шыктандырып турушат. Бул абдан маанилүү адамдын жашоосунда. Адам өсүшү үчүн дайыма мотивация, шыктандыруу деген нерселер өтө керек да. Абдан жакшы. Эмесе мотивацияга кайтсак, мотивация бул эмне жана кайдан алса болот? Биринчиси эмне бул негизи мотивация? Бул мындай, азыр кыргызча ойлонуп көрсөм, мындай умтулуу, дегдөө деп айтсак болот окшойт да. Биз жакшы эле бир максаттарды коебуз, анан баштагандан кийин кандайдыр бир кыйынчылыктарга туш болобуз да, сөзсүз түрдө максатка жетүү оңой эмес да. Анан ошол дегдөөнү же умтулууну жоготуп алабыз дагы, чүмкөнүп эле жатып алгыбыз келет да. Эч нерсе кылгыбыз келбей калат, баягы башында баштаган бир жалын оттун баары өчүп калат, жалп этип, колубуз түшөт, колдор түшөт. Бул учурда бул нормалдуу нерсе, анткени адам баласыбыз да, биздин мотивацияга таасир берүүчү ар кандай факторлор бар. Өзгөчө качан жолдон тоскоолдуктар жолуктурганда биз бара жаткан жолубузда мотивацияны жоготуп алабыз да. Ошол себептен мотивацияны сактай билүү жана ал нерсени жоготуп албоо бул өтө маанилүү. Демек, мотивация бул биздин максатка жетүүгө, бизге максатка жетүүгө жардам берүүчү бир түрткү. Май, топливо, бензин десек болот да. Бензиниң тоонуп калганда машина токтоп калат да, жүрбөй калат. Ошол сыяктуу эле мотивация адамдын ошол күйүүчү майы десек болот. Жакшы. Ошол мотивацияны кайдан алса болот? Өзүңдү өзүң шыктандырганга, мотивировать эткенге кантип үйрөнсө болот? Ооба, бул аябай сонун суроо. Анткени көп учурда мотивацияны каяктан аларыбызды билбегендиктен жана мотивация бере турган адамдар чөйрөбүздө жок болгондуктан жоготуп алабыз да. Эң эле биринчи мен психолог катары кеңешим, өзүңүздү мотивация берип турган адамдар менен курчаганга аракет кылыңыз да. Позитивдүү адамдар менен, сизге ишеним арта ала турган адамдар менен курчаганга аракет кылуу маанилүү. Экинчиден, эртең менен төшөктөн тургуң келбей атканда, же болбосо кайсы бир ишти баштап коюп акырына чыккың келбей калган учурларда өзүңө суроо бер. Эгер мен муну кылсам эмне болот? Кылбай койсом эмне болот? Эмне үчүн мага бул менин максатым маанилүү деген суроону бергенде, анан өзүң кадимкидей эле үнүңдү сыртка чыгарып жооп бер да. Эмне үчүн мага сабакка барыш маанилүү, мисалы. Сабакка барбай эле чүмкөнүп жатып алсам эмне болот? Сабакка барсам эмне болот деген суроону бергенде, жоопторун угуп атып эле өзүңдө кайра мотивация пайда болот. Анткени мен сабакка барсам мындай болот экен, барбай койсом мындай болот экен. Же болбосо мындай дагы бир жакшы суроо бар. Кылбай эле кой, мурун кандай жашап жүрсөң ошондой эле жашай бер. Анан карыйсың, эмне болот? Албетте өспөгөн адамдын жашоосунда эч кандай ийгилик болбойт да. Анан өмүрүңдүн акырын элестеткенде сен да кой, турайын, кыймылдайын деген ой болот да. Анан бул сага мотивация берет. Бул өзүңдү өзүң мотивация кылуу, өзүңдү өзүң шыктандыруу деп айтсак болот. Анан кадимкидей эле шыктандыруучуларды таап алып суранган жакшы да. Мен ушундай мотивациям жогоп баратканда сураныч мага берип турсаңар, мотивация, ушундай сөздөр мени көтөрөт деп эле кадимкидей суранган дагы жакшы. Дал ушул дегдөө же шыктануу же мотивацияга ар бир адам муктаж болобу? Албетте, тирүү жан, ар бир тирүү жан муктаж. Керек болсо Корей элинин бир макалын айтып калам дайыма, шыктандыруу дельфиндерди бийлетет деген макалдар бар экен да. Жанагы баарыбыз эле тасмалардан көрүп калсак керек, дельфиндерге бир таттуу нерселерди бергенде алар бийлеп бергенге даяр болот да. Анан жаныбар
ошондой кылып атса, анда биз ого бетер адам баласы рухка ээ, жанга ээ адам баласы бул нерсесиз биз жашай албайбыз. Ошондуктан мен айтарым, көптөрүбүз мени шыктандырсын деп күтүп отура бербей, мисалы апалар балдарыбызды шыктандырып, мотивация берип, жубайлар бири-бирибизге мотивация берип, ошол эле команданын лидери же болбосо организациянын жетекчиси өзүнүн кол алдында адамдарга мотивация берип турса, бул көптөгөн потенциалды ачат, көптөгөн ийгиликтерге жеткирет. Ошондуктан бул өтө маанилүү. Мисалы өзүңдү өзүң шыктандыруу үчүн өзүң койгон максатыңды эмне үчүн муну кылышым керек деп өзүңө суроо берүү, маанилүүлүгүн түшүнүү жана болочогуңду элестетүү жардам берет дедик. Сырттан мисалы мен эгер башка адамга мотивация же шыктанткым келип турса, кантип шыктанта алам, кандай сөздөр жардам берет, же балким балдарга карата, же балким жолдошуңа карата? Мисалы балдарга карата англис тилин үйрөнгүм келбей калды, мага жакпай калды, мугалим жакпай калды деп мотивациясын, тилге карата мотивациясын жоготуп ал дейли. Ошондо ата эне ой, ал тилди үйрөнбөсөң сен мээң иштебей калат, анан тилди үйрөнбөсөң сен жүрөсүң деп мындай негативдүү салыштырып, же болбосо негативдүү жагын көргөзүп бергенге машпыз да. Эмне үчүн позитивдүү жагын көргөзүп бергенге аракет кылбайбыз? Мисалы, макул бүгүн үйрөнгүң келбей атса, анда убакыт берейин, эртең дагы байкап көрөлүчү дегенде, мен билем адам баласы бүгүнкү маанай эртеңке чейин болбойт да, кайсы эртең менен башка мотивация болот. Же болбосо суроо берип, макул үйрөнбөй эле кой, мен сени кыйнабайм, үйрөнбөй койсоң эмне болот, үйрөнсөңчү эмне болот дегенде, бала жооп берип атып эле психологиялык жактан өзүндө ичинде бир кыймылдатуучу күч пайда болот да. Демек суроо менен мисалы сен муну кыла аласың, мен ишенем деген сыяктуу сөздөрчү. Булар дагы сонун колдообу же бул да мотивация бере алабы? Жок, бул дагы мотивация. Мен сага абдан ишенем. Сен укмуш кылып атасың бул нерсени. Ой, бүгүн 5 сөз жаттаптырсың. Элестет, бүгүн 5 сөз жаттасаң, эртең 5 сөз. 10 күндө сен лексиконуңда 50 сөз. 20 күндө 100, бир айда 150 сөз. 150 сөз менен сен көп нерсени жок дегенде сурап жей аласың деп тамашаны да кошуп кетсек болот, албетте. Мисалы сейли же бул балдарга карата айтып атпайбызбы? Мисалы кожоюндар, үйдүн ээси, кожоюндар, алардын мойнунда чоң милдеттер бар эмеспи, жоопкерчиликтер. Мен иштегим келбей калды, чарчадым. Акча таап келсең деле, мисалы бат эле баягы тешикке куйганда эле жок болуп кетет. Мен чарчадым деп жолдошуң ушинтип келсе, мисалычы, ага кантип мотивация берсе болот? Биринчи чарчоосун жазганга аракет кылыш керек. Ар кандай жолдор менен чарчап турганда кереги жок. Эми сен иштебесең биз талаада калабыз, анан ачка калабыз, эмне жейбиз деген кереги жок да. Чарчадың, эс ала кой. Түшүнөм, баарыбыз чарчайбыз деп биринчи эс алууга мүмкүнчүлүк берип, анан адам качан бир аз ошо маанайы жакшырып калганда жанагындай шыктандыруучу сөздөрдү айтышыбыз керек. Жогоруда сиз айта кетпедиңизби, өзүңдүн тегерегиңде позитивдүү адамдарды топтогонго аракет кылган жакшы деп. Анан бир ойдо эстеп кеттим. Жаныңда негативдүү адамдар жүрсө дейт, ал сенин бензиниңди соруп түгөтөт. Пессимист адамдар менен алыс эле болгон жакшы да. Алар артка эле тартып турат. Оптимист, позитивдүү адамдар сени кадимкидей өөлгө түзөт да. Чоң рахмат. Демек, чөйрөң кандай болсо, сен да ошондой болсун деген пикирин айтып атасыз. Чоң рахмат. Ардактуу достор, бүгүнкү уктуруубуз мотивация же шыктанууга арналды. Анан сөзсүз түрдө ар бир адам жакындарыбызды, ата-энебизди, кичинекей бөбөктөрдү, балдарыбызды, балким жолдошубузду шыктандыра алабыз жана өзүбүз да шыктана турган болсок, чоң максаттарга жетет экенбиз. Келиңиздер, бул бензинди түгөтпөйлү, дайыма убагында куюп, убагында керектүү жерге чейин жеткендей кылып колдонуп туралык. Ал эми коногубуз Сейил эжекебиз болду. Сизге терең ыраазычылык айтабыз, алтындай убактыңызды бөлүп келип бергени үчүн. Ушул сыяктуу дагы да психологиялык жактан жардам керек боло турган болсо, ар кандай бир нерседе багыт келе турган болсо, анда эжекебизге кайрылсаңыздар болот. Дагы бир жолу тааныштырсак, элдик медициналык клиниканын психологу Сейил Кылдыбаева болду. Баардыгыңыздарга сак саламатта туруңуздар дейбиз. Амандашканча.